Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Дөткулова Айнура, 4 баланын энесимин. 3 кыздан кийин уул төрөгөм. Кан басымым көтөрүлүп кетип, баланын башы кызылып калган. 1 ай реанимацияда жаттык. Андан кийин МРТга түштүк. МРТсы башында киста, мээси кургап баратат дейт. Инвалидтова бул кагазы, бул ошо больницадагы кагазы. Ошо 7 айдан бери кыйналып келатабыз. Ошо балам учеттогу дарыны ичет деп акен. Ичегиси узунураак экен деп кошумча да дары жазып берген. Инекиз. Ошо дары алганга да каражатым жок. Ошо кайрадан дагы реанимацияга жаттык. Реанимацияга ошо жатып баламдан айрылып каламбы деп аябай корктум. Врачтар ошо эпилепсия, ДЦП деп коюшту. Биздин өлкөдөн балам айыга экен. Ошо чет өлкөгө, Индияга барышыбыз керек экен. $14,000 деп атат. Өзүм ошо квартирада турам. Кайдыгер карабаган кайрымдуу кыргыз элимден жардам сурайм. Сиздердин жардамыңыздарга өтө муктажмын. Жардам берүүңүздөрдү суранам. Баламдан айрылып каламбы да аябай корктум. Балам биздин өлкөдөн айыга албайт экен, Кыргызстандан. Индияга барышыбыз керек болуп атат. $14,000 керек экен Индияга барышыбыз үчүн. Өзүм ошо квартирада турам. Ошо каражат жок болгондуктан дары да ала албайм. Кайдыгер карабаган кайрымдуу элимден жардам сурайм. Сиздердин жардамыңыздарга өтө муктажмын. Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам берип коюңуздарды сиздерден суранам. Длительный болот экен да. Ушинтип эмес жакшы. Болот эте мына.